Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы телефонду прошивка кылгандан кийин биз настройка кылып атканда аккаунтка кире албай калышыбыз мүмкүн, же болбосо жаңы аккаунт ача албай калышыбыз мүмкүн. Ошондой болуп калган учурда мурдагы эски аккаунтту өчүрүшкө туура келет. Аны кантип өчүрүүнү азыр бул жактан көрөбүз. Биз прошивка кылгандан кийин ушундай абалга келип калат телефон. Бул азыр Redmi 6 телефону. Ушундай прошивка кылгандан кийин аккаунтка кире албай калган, же болбосо жаңы аккаунт ача албай калган. Азыр биз ошону кантип удалить этип иштетүү боюнча көрсөтөмүн. Бул жерде далее дегенди басабыз. Андан кийин бул жактан языкты тандайбыз, тилди. Андан кийин далее дегенди басабыз. Бул жактан регионду тандайбыз. Кыргызстан, Киргизия деген тандадык. Андан кийин далее деп туруп, бул жерден биз Wi-Fi'ды жандырып, телефонду Wi-Fi'га кошушубуз керек. Мына азыр подключение деп турат. Андан кийин далее деген басабыз. Бул жактан дагы далее деген басабыз. Андан кийин бул жерден дагы далее деген басабыз. Телефон проверка болуп атат. Бул жерде копировать данные, настроить как новое устройство деп чыгып атат. Бул жерден настроить как новое устройство дегенди басабыз. Телефон өзүн-өзү проверка кыла баштайт. Телефон өзүн-өзү проверка кылып бүткөндөн кийин аккаунт сурайт бизден, ошого чейин күтүп турабыз. Мына ушундай болуп бизден аккаунт сурайт. Бул жерде подтверждение аккаунта деп турат. Телефон или адрес электронной почты деп турат. Биз бул жерде аккаунтубузду же кайсы телефон менен катталганыбызды билбесек, биз бул жерден эч нерсе кыла албайбыз. Жаңы аккаунт дагы ача албайбыз. Далее десек, забыли деп эч нерсе кыла албайбыз. Мындай болгон учурда кандай кылабыз? Мындай болгон учурда ушу аккаунт жазыла турган жерди басабыз. Бассак клавиатура чыгат. Бул жерден биз төмөн жактан глобусту бир канча секундка басып турабыз. Басып турсак выбор раскладки деп чыгат. Бул жерден языковые настройки дегенди басабыз. Языковые настройки дегенди баскандан кийин төмөн жакта добавить клавиатуру дегенди басабыз. Бул жакта клавиатуралар чыгат. Клавиатуралардын ичинен кайсысын тандасак дагы боло берет, айырмасы жок. Биз бул жерден мисалы русский дегенди эле тандайм. Андан кийин бул жерден жогору жактан 3 чекитти басабыз. Бул жерде справка отзыв дегенди тандайбыз. Ушундай болуп проверка болот. Ушул проверка бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Бул жерден каалаган клавиатураны тандайбыз. Мисалы мен жана русский дегенди тандаганымда болбой калды. Русский деп тандап туруп, бул жерден справка отзыв дегенди басканымда мына чыкты. Кайра назад кылып туруп кайра тандаганда опишите проблему деген жерге биз проблеманы жазышыбыз керек. Ошол жерди басабыз. Бул жерге SW деп жазабыз. Андан кийин бул жерде о функции Swiss Access дегенди биринчиде турганды тандайбыз. Тандаганыбызда YouTube каналга барып калат. Ушундай болуп, бул жерден биз ушу жерди басабыз. Басканыбызда видеонун аталышы чыгат. Бул жерде Swiss Access for Android деп ошо аталышыны басабыз. Басканыбызда бизден ушундай болуп YouTube канал иштей баштайт. Бул жерди төмөн жакка тартып туруп жаап таштайбыз. Андан кийин бул жерден каалаган видеонун аталышынын тушундагы 3 чекитти басабыз. 3 чекитти баскандан кийин бул жерден биз поделиться дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден заметки дегенди тандайбыз. Бул жерден разрешит дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден дагы отправить дегенди басабыз. Өйдө карап турган стрелкасы бар белгини. Андан кийин бул жерден
отправить как изображение дегенди тандайбыз. Бул жерден биз ушундай болуп чыгат. Бул жерден добавить на карты дегенди тандайбыз. Добавить на карты дегенди тандайбыз. Бул жерден пропустить дегенди басабыз. Разрешить дегенди басабыз. Бул жерден отмена дегенди басабыз. Бул жерден X'ти басабыз, крестикти. Да дейбиз. Бул жерден биз өзүбүздүн местоположенияны координатыбызды көрсөтүшүбүз керек. Бул жерден ушуну басабыз. Окей дегенди басабыз. Разрешить. Бул жерден өзүбүздүн координатты көрсөтүшүбүз керек. Эгерде болбой атса, ушуну кайра басабыз. Мына биздин координатты көрсөтүп атат. Андан кийин биз путту көрсөтүшүбүз керек. Бул жерден путь дегенди басабыз. Куда деген жерге жакынкы шаарды жазып коебуз. Мисалы, бул жерге Исфана деп жазайын. Андан кийин бул жерден поездди басабыз. Поезд маршрут болуп атат азыр. Мына ушундай болуп поезд маршрут болду. Андан кийин бул жерден в путь дегенди басып коебуз. Окей дегенди басабыз. Мына ушундай болуп чыгат. Андан кийин бул жерден микрофонду басабыз дагы. Open Google деп айтабыз. Open Google. Запуск приложения Google. Мына ушундай болуп чыкты. Google ачылып атат. Бул жерден мынаны жаап таштайбыз. Бул жерден закрыть дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге настройки деп жазабыз. Настройки деп жазабыз. Настройки деп жазгандан кийин бул жерден настройки дегенди бул жака настройки деп жазабыз. Андан кийин төмөн жагыдагы настройки дегенди басабыз. Настройки дегенди басканыбызда телефондун настройкалары чыгат. Төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, второе пространство деген бар. Ошол второе пространство дегенди басып коебуз. Бул жерден создать второе пространство дегенди басабыз. Бул жерде ушундай стилдер чыгат. Каалаганыбызды тандап койсок болот. Мисалы, бул жерден ушуну тандайын. Андан кийин далее дегенди басабыз. Бул жерден пароль деп турат. Бул жерде биз ярлык дегенди тандайбыз. Андан кийин далее дегенди басабыз. Бул жерден пропустить дегенди басабыз. На телефон ушундай болуп жанды. Андан кийин биз аккаунт ачуу үчүн бул жерден Play Market дегенди басабыз. Play Market дегенди басканыбызда телефон өзүн өзү проверка кыла баштайт. Азыр проверка болуп атат. Проверка кылып бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Телефон өзүн өзү проверка кылгандан кийин ушундай болуп чыгып калат. Бул жерде мына эгерде биз кандайдыр бир аккаунтубузду биле турган болсок, анда бул жерге өзүбүздүн аккаунтту жазып кирсек болот. Эгерде аккаунтубузду билбесек, жаңы аккаунт ачыш керек болсо, анда бул жерден создать аккаунт дегенди басып туруп,
аккаунт ачып алсак болот. Мына для себя дегенди тандайбыз бул жерден. Имя деген жерге атыбызды жазабыз, фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Мисалы бул жерге атыбызды жазалы, андан кийин фамилиябызды жазалы. Андан кийин далее дегенди басабыз. Далее дегенди басканыбызда бизден туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбызды сурайт. Азыр интернет бир аз жайыраак иштеп атат. Бул жерге өзүбүздүн туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбызды жазабыз. Андан кийин далее дегенди басабыз. Басканыбызда бул жактан бизге аккаунт берет. Эгерде биз аккаунттун атыны өзүбүз түзүүнү каалай турган болсок, анда бул жерден создать собственный адрес Gmail дегенди басабыз. Басып туруп создайте адрес Gmail деген жерге биз өзүбүз аккаунттун атын ойлоп жазабыз. Андан кийин ушундай болуп чыгат. Бул жерде пароль деген жерге пароль жазабыз, подтвердить деген жерге кайра ошол парольду кайталап жазабыз дагы. Далее дегенди басабыз. Азыр пароль жазып көрөйүн. Мына бул жерге пароль жазгандан кийин далее дегенди басабыз. Далее дегенди басканыбыздан кийин биздин аккаунт түзүлөт. Аз загрузка болуп атат. Бир аз күтүп турабыз. Мына ушундай болуп аккаунтубуз түзүлдү. Аккаунт түзүлгөндөн кийин далее дегенди басып коебуз. Далее дегенди басканыбызда бизден конфиденциальность и условия использования деп чыгат. Бул жака төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшүп туруп принимаю дегенди басабыз. Андан кийин кайра дагы ушинтип проверка боло баштайт. Ушул проверка бүткөнгө чейин дагы бир аз күтүп турабыз. Проверка бүткөндөн кийин ушундай болуп Play Market'ибиз ачылат. Анан биз каалаган приложенияларды Play Market аркылуу жүктөп алып иштетсек болот. Мына телефонубуз жаңы телефондой болуп, жаңы телефон сыяктуу болуп калды. Эми телефонду кадимкидей иштете беребиз. Ушундай кылып настройка кылып алсаңыздар болот. Эгерде аккаунтуңуздар прошивка кылып аткан учурда аккаунтуңуздарды унутуп калган болсоңуздар.